Гүлдөн сатып келдим, түптөн сатып келдим. Нарын район Куланак айылынын тургуну Султанбек Абдыжакыпов өлкө эгемендүүлүккө ээ болгон жылдардан бери уяң жүндүү ак койдун башын көбөйтүп, аны асырап келет. Учурда фермер кой чарбасы менен кошо сүт багытындагы таза кандуу уйларды багууга аракет көрүүдө. Себеби уйдан түшкөн киреше койдукуна караганда көбүрөөк дейт ал. Негизгиси биз элге жардам берүүдө өзүбүз да быйыл ошо кооператив түзгөнбүз. Кооперативдеги кишилерди ошо колдон келсе жакырчылыктан чыгарып жардам берип, анын ичинде инвалид адамдар бар. Ошондойлорго ошо жардам берип, ушу сүт багытында уйларды алып келип дагы азык-түлүк программасына негизинде иштесекпи деген ой бар да. Мына ушундай демилгелүү фермерлерге бүткүл дүйнөлүк банк колдоо көргөзмөкчү. Тагыраагы Нарын облусундагы сүт кластерин жакшыртууга карата 5 миллион долларлык долбоордун алгачкы аракеттери башталды. Анын алкагында элет жерлериндеги фермерлер сүт багытында уйларды асыроо боюнча атайын окуулардан билим алышып, андан соң аларга 1,5 миң акш доллары пайызсыз жана күрөөсүз таза кандуу уй алганга берилмекчи. Это социальный проект. Он рассчитан на тех фермеров. Бул социалдык долбоор. Ага 3төн ашык эмес уyu, 5 гектардан ашык эмес жери жана эч бир банктан насиясы, карызы жок жаран катыша алат. Эгерде башка банктардан насиясы болуп бизден каражат алгысы келип жатса, анда ал бөлөк банктагы карызын мөөнөтүнөн мурда төлөп бизге кайрыла берсе болот. То есть, если он хочет взять у нас этот займ, он может погасить досрочно свой текущий займ. Бул долбоор буга чейин Ысык Көл облусунда жүзөгө ашырылган. Анын жыйынтыгы менен аталган дубандагы уйлардын жылдык сүт берүүсү 200-300 литрге чейин көбөйгөн. Мындай көрсөткүч жакынкы 2 жылда Нарын облусунда да күтүлүп жатканын адистер билдиришти. Ысык Көл областында биз 2018-2021 жылы ушу сүт долбоору жакшы өткөн үчүн дүйнөлүк бак каражаты менен Айыл чарба министринин көзөмөлү менен азыр ушу сүт долбоорунун экинчи фазасы башталды. Буга 17 миллион доллар бөлүндү. Буга эми Ысык Көл, Нарын, Талас областтар катышат. Биз ойлойбуз, ушу мен айткан кандай жеткиликтерге Ысык Көлгө жетсек, ошондой жеткиндерди ушу Нарында, Таласта да жетебиз деп ойлонуп атабыз. Мына ушу долбоордун алкагында бүткүл дүйнөлүк банктын өкүлү Тахира Саед Теңиртолук фермерлер менен жолугуп, алардын сунуш пикирлерин укту. Анда асыл тукум мал чарбачылыгынан сырткары мөмө жемиштерди масштабтуу өстүрүүгө карата каржылоо боюнча да банк өкүлдөрүнө сунуштар айтылды. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, өлкөдө эми Нарын шаары.